warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан көрүшүп отурганыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин темабыз зордук зомбулукту кантип алдын ала алабыз. Биздин студиябызда теолог Сарбар Айым жана Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери Гүлзина жана Ясмина. Кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен ошо көп күндөрдөн бери айтып келе жаткан зордук зомбулук темасы тууралуу сүйлөшүүнү туура көрдүк. Анткени канчалык бул тууралуу айтпайлы, канчалык бул тууралуу мындай бир дискуссия, түз эфир, Zoom, онлайн вебинарларды өткөрбөйлү, баары жерде эле бул көрүнүш. Интернет ачканда эле бул теманы биз көрбөй койгон жокпуз. Көрүп жатабыз, угуп жатабыз, окуп атабыз. Мына зордуктап салыптыр, баласын сабап салыптыр, больницада жатат деген сыяктуу элечи. Мунун баары эмне деген улам келип чыгат? Динде зордук зомбулук тууралуу эмне деп айтылган, ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе ошо динде алгач эле дин жаатынан карап көрөлү. Бул тууралуу эмне деп айтылган зордук зомбулук тууралуу? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам. Аллах Таалага бактоолор, пайгамбарга салаваттар болсун. Албетте бул бардыгы диндин жоктугу, динди кармануу элге таратылбай жаткандыгы. Эгер үй бүлөдө дин болсо, ушул нерсеге барылбайт эле деген. Бунун бардыгы нерсеси ислам дининин жоктугу. Эгерде үй бүлөдө ислам дини кармалынса, исламдын Аллахтын жиби кармалса, болуп аткан көрүнүштөр жок болот деп ойлойт элем. Бул жөнүндө аят сүрөлөр аябай көп. Биринчиден эле мисалы Ниса сүрөсүн алсак, жанагы аял сүрөсү, бул 19 аят, 34 аятында бул жерде ар бириңердин өзүңөрдүн укугуңар, акыңар бар. Албетте эркектер аялдарды каржылоого укугуңар бар жана ошондой эле ошол эркекти аялдар силер сүйүүгө акыңар бар дейт. Ушундай өкүмдөр келген. Бул жерде эгерде түшүнүү болсо, албетте бул азыркы биздин көрүнүштөр жок болот деп ойлойм. Тендик жөнүндө, зордук зомбулук жөнүндө бул пайгамбарыбыздын өмүр баянын эстесек, Билалди эмнеге көтөрүп жиберди? Хоть рассасы кара болсо дагы аны азанчы кылып Кабанын үстүнө коюп койду. Ошол күнү кандай окуя болгон? Ошол күнү Курайшиттер ушунчалык жаман абалда болгон. Эмнеге именно ошол кара карганы тандадың дегенде, бул пайгамбарыбыздын теңдик бар, саллаллаху алейхи вассалам. Бул кара болсо дагы мунун добушунун каттуулугу, мунун Аллага болгон сүйүүсү не кылды? Өйдө көтөрдү деп, ошо Билалди тандаган күндөн баштап, даже эле пайгамбарыбыздын келген күнүнөн баштап эле кыз келиндер, кыздарды көмүп аткан учурларды эстесек, укукту не кылып берди? Бирдей кылып берди. Аяттарды айтып отурсак өтө эле көп. Биринчиден эле биз ислам жибин кармай турган болсок, ислам 5 нерседен курулган. Мисалы тилибиздин жамандыгын сакташ үчүн ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах деп, күнүмдүк убактыбыздын, саатыбызды өзүбүздүн аманатыбыз экенин билиш үчүн 5 вакыт намаз менен. Жана ошондой эле ден соолугубуздун аманатын кыянат кылбаш үчүн 1 жылда 1 ай орозо менен. Жана ошондой эле кармаган акчабыздын акысын төлөш үчүн зекет менен. Жана ошондой эле көптөгөн шаарларды көргүбүз келет, бирок анын ичинен Мекке, Мединаны көрүп келди. Хач өкүмү менен бизди исламга байлап койду. Эгер адамдардын бардыгы ислам менен жүргөндө, бул зордук зомбулук болбойт деп ойлойм. Мисалы көптөгөн хадистер бар, анын дагы маалыматтардан окуйсуздар деп ойлойм. Чоң рахмат. Ал эми биздин ошо жаштарыбыз зордук зомбулук тууралуу эмне деп ойлошот, кандай түрлөрүн билишет, ошол тууралуу сурасак. Менин оюмча, бул зордук зомбулук деген эмне? Бул зордук зомбулук деген бул өзү бир адам өзүнүн казакчалыгын ишке ашыруу үчүн башка бирөөнүн үстүнөн жүргүзгөн, үстүмдүк кылгандан келип чыккан бир мындай теңсиздик. Түрлөрүн айта кетсем, зордук зомбулуктун физикалык, экономикалык, психикалык жана башка түрлөрү бар. Физикалык, мисалы мындай үй бүлөдө аял менен күйөөсүнүн ортосунда, байке карындаштын ортосунда болушу мүмкүн. Мисалы мындай кол көтөрүп, урушуп, сабап коюшу мүмкүн. Ал эми психикалык жактан болсо, бул өзү эле айткандай, психикалык жактан мындай урушуп, бири-бирине айкырып, күйөөсү менен аялдын ортосунда деле мындай келип чыккан теңсиздик, анан жана ошондон улам балдарына деле айкырып, аларды мындай коркутуп коюшу мүмкүн. Ошондон деле зордук зомбулук келип чыгат. Жана ошондой эле экономикалык жактан келип чыккан зордук зомбулук бул акча жактан, каражат жактан келип чыккан. Мисалы мындай
аял менен күйөөсүнүн ортосунда мындай үй бүлөдө күйөөсү акча таап мындай аялына бербей балдарын бакпай өз эмесине жумшап кетсе, аялы мисалы акчага муктаж болот, ал деле бирдемелер алгысы келет. Ошонун улам ал деле ошентип улам келип чыккан мындай зордук зомбулукка ал деле муктаждык болот. Рахмат. Ал эми сиздин оюңуз боюнча зордук зомбулук деген эмне? Муну кантип алдын алсак болот? Зордук зомбулук бул жана эле өзүн айтып кеткендей, бул бир адамдын башкалардан өзүнү жогору коюу жана үй бүлөнүн, коомдун ортосундагы зордук зомбулуктар, бири-бирине тийгизген залалдары, зордук зомбулукка туруу үчүн ар бир адам өзүнүн укугун коргой алыш керек. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көптөгөн зордук зомбулукка каршы мыйзамдар бар. Ага учураган адамдар өзүнүн укугуну коргой алат жана мамлекеттен жардам сурай алат. Мамлекет аларды каржылаганга милдеттүү болуп эсептелинет. Рахмат. Мына сиздер менен дин жаатында дагы зордук зомбулук тууралуу уктук, билдик жана ошондой эле жаштарыбыздын ой пикирлерин бул теманын алкагында билдик. Биз ойлойбуз ушул айтылган темаларыбыз зордук зомбулукту алдын алууга кандайдыр бир аз болсо дагы пайдасын тийгизет деп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.